Өлкөнүн башкы маалымат каналы берүүлөрүн Алатолаев менен улантат. Кызматта Каныкей Бозгонова, амансыздарбы. Иштебеген ишканалар жоюлат. Салык кызматы каттоону жокко чыгарууну баштап, иштебеген юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин тизмесин жарыялады. Маалыматка ылайык тизме аймактык салык органдарына ал расмий жарыяланган учурдан тартып 30 күн өткөндөн кийин юридикалык жактарды мажбурлап жоюу жана жеке ишкерлердин каттоосун жокко чыгаруу жол жобосун баштоого мүмкүндүк берет. Ушул маселенин тегерегинде кенен маалымат алуу үчүн мамлекеттик салык кызматынын салык төлөөчүлөрдү эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы Мурат Жамакеев студиябызга келди. Мурат мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Адегенде ушул маселе тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз, мындай чечим эмне себептен кабыл алынып атат? Бул негизи эле жалпы ушул салык системасына, салык төлөөчүлөр боюнча маселеге кандай таасир берет? Саламатсыңар, добрый жол. Бұл салық кодексінің 47-ші беренесіне лайық аракетсик салық төлөөчүлөрдүн категориясын анықтап чыктык. Салық кызматы өзүнүн буйругу менен ошо критерийлерди аныктап туруп, анан ар кайсы системалардан бул тизмени алып чыктык да. Бул тизмеге ким кошулат? Бул баягы салык төлөөчүлөр отчет бериш керек да. Бул 1 жылдан бери отчет бербегендер кирди. Анан кийин бул патент системасында иштегендер акыркы патентти алгандан кийин 1 жыл өткөн ошо патент менен иштеген ишкерлер кошулду. Андан башка салык кызматында баягы чоң системалар бар. Анын ичинен электрондук счет фактура. Электрондук счет фактурадан ошо 6 жылда эчтеке жазбаган, анан албаган товарларды ошол жактан аныктап, контрольный кассовый машинасы барбы жокпу, бар болсо урулду беле, урулган жок беле деп ошону да аныктап 6 жылдык маалыматты алдык. Андан башка сводный пост деген бар. Бул ээп өлкөлөрдөн келаткан товар ташып, ошол жерден товар алып кирди беле деген маалымат, алып чыкты беле деген маалымат. Андан башка бажы кызматынын системасынан биз интеграция кылганбыз. А жерден дагы бажы кызматынан товар алып кирди, алып кирген жокпу. Ошол жерден анан кийин өзүнүн жеке карточка лицевого счета деп коет. Ошону карап чыктык. Бул тизмени баягы чоң жумуш болду. 2019 жылга чейин салык кызматында баягы регистрацияда турган тизмени алып туруп, ошол жерден 6 жылда эчтеке ошо отчет бербеген, эчтекеси жок. Бул баягы аракетсиздик, эчтеке кылбаган ишкерлер деп туруп анан ушул тизмени алып чыктык да. Мындай практика болгонбу мурда буга чейин? Буга чейин болду элек. Негизи баягы биринчи жолу мындай чоң, мындай масштабный жумуш болуп атат. Демек, жаңы салык кодексинин негизинде жүргүзүлүп атат турбайбы? Ошо жабыла тургандардын саны канча болуп атат бүгүнкү күнгө? Азыркы күндө 95.956 ишкана. Бул чоң, кичине баары биригип болот. Бул мындай да айырмасы жок да. 96.000 десек болот. Бул жерден эме бар, жеке ишкерлер бар. Анан кийин баягы чоң организациялар бар. Жеке ишкерлердин 36.000 ишкер, чоң мындай предприятиялар 60.000. Бул сан көбөйүшү мүмкүнбү же болгон ушул? Жок, бул азыр эми көбөйбөйт, анткени 60.000 аныктап бүттүңүздөр баарын. Муну аныктадык, 6 жылдык деп атпайсызбы? 6 жылды аныктап алып чыктык биз. Бул бүт системадан алып келип туруп, карап туруп, баягы эгерде бирөөсүнөн эле эгерде ишмерлик болсо, бул эмеге тизмеге кирген жок. Бул ошо бүт жагында жок деген тизмени аныктап чыгып туруп анан көргөздүк. Жабылат деген сөз, Бул сразу эле жабылып кетпейт да. Муну деген 30 күндөн кийин салык органдар, баягы аймактыктар алып туруп анан карап чыгат. Карарда баягы банктан дагы биз запрос кылабыз. Банктардан запрос кылып, анткени баягы отчетто бербей жүрүп, бирок банкта операциялар болуп калган ишкерлер болуп калып атат. Бизде келип туруп кээ бирөө отчетун 0, эчтеке жок, эчтеке кылган жокмун деп жүрүп, бирок банкка запрос кылсак, банкта ошо эмелер жүргөнү болот, операцияларчы. Анан биз аяктан да алабыз маалыматты. Алып туруп, анан кийин ошо процедура башталат.
жеке ишкерлерди салык кызматы өзү эле чыгарып чыгат да өзүнүн чечимин чыгарып туруп анан жабат. Укук барбы салык Укук бар салык кызматына жеке ишкерлер боюнча биз азыркы күндө каттоого өсүп коебуз, каттоодон өсүп чыгарабыз. Юридикалык жактарды биз алып туруп муну деген баягы сот органдарга жөнөтөбүз. Сот органдары өзүнүн баягы судебный приказын чыгарат да. Судебный приказ чыгарып туруп, аны деген анан бизге анан кийин Минюстка жиберет. Анан өзүңөр да билгендей, мында организациялар Минюст аркылуу келип, учетко турат да. Анан ошон үчүн Минюстка дагы кетет маалыматтар. Анан ошо Минюст жактан жабылат. Демек 30 күн убакыт берилип атат деген сөз болуп атат да, бул ишкерлерге кайра мен жандантам ишмер дегенде же болбосо жана башка жагдайлар болушу мүмкүн. Ошол маселелер такталып, жана сиз айткан банктык системалардан дагы ошол маселелер такталып, тескерисинче бул тизмеден чыгышы мүмкүн экен да айрым ишканалар. Ооба, кээ бирөө чыгам десе өзү келип арыз жазып, мен кийин иштейм, отчетту берем, мени калтырып кой десе, ошо салык кызматына, аймактык салык кызматына барып туруп арызын жазыш керек. Ошо отчетторун берип башташ керек. Мындан сырткары баягы кредиторлук же дебиторлук задолженность болуп калса, аны дагы бир организация жабылам деп калса, бөлөк бирөөнө карыз болуп калса, ошо заявлениени жазып, бул мага карыз деп туруп, андан кийин баягы тактама кагаздарын алып келип берип, салык органдарга берсе, аны салык органдар жаппай турат. Аны баягы сразу жабылып кетпейт да. Бул эми мындайча айтканда айтып кетпедик, бул 2019 жылга чейин регистрация болгон салык төлөөчүлөр да. Бизде базада эчтеке кылбай, эчтеке ишмерчилиги жок, отчет бербей тургандар болуп атат. Ошон үчүн баягы мындай көп деле мындай нараазычылык болбойт бул жерден. Баягы мурда ачылгандар, кээ биркилер даже билбейт экен. Кээ бирөө келип алып туруп, менде мындай осо жок болчу дейт. Кээде мен деген жеке ишкерди ачкан эмесмин, унутуп калгандар бар. Унутуп калгандар бар, көп аябайчы. Анан аларга аябай эле жакшы болгондот да бул жерденчи. Жөндөн жөн моюнда илинбей. Соңку 1 жылда демек булар отчет дагы берген эмес, салык дагы төлөгөн эмес деген сөз болуп атат да. Же Бул отчетту салык төлөгөндөр барбы арасында? Жок, салык төлөгөндөр жок бул жерден. Анан отчетту 1 жылда алганбыз, бирок жанагы тизмени алып атканда биз 6 жылды карап чыктык. Системадан 6 жылда кармап туруп, ошонун баарын көтөрүп алып келдик. Бул жерден айтып атпайсыз, мындай чоң жумуш салык кызматы кылды да мунчу. Ал 6 жылда ошол отчет берилген эмес, же салык төлөгөн эмес деген маалымат сөзбү? Ошондой. А эмнеге буга чейин андай ошо чара көрүлгөн эмес? Эгер отчет бербесе, салык төлөбөсө? Жок, булдай кээ бирөө ошо кийин иштетем дегендер бар, жүрө бергендер бар. Жана айтып атпаймынбы, кээ бирөө билбейт ачылгандарын. Анан муну осо жанагы нормага ылайык биз өзүндө системаны бир сыйра тазалап алалы. Жок нерсе иштебеген мындай ишкерлер кереги жок да жөндөн. Мурда мындай болуп атыптыр. Айта кетсек, кээ бирөө кредит алам деп туруп банктан. Сельхоз жерим бар деп туруп, же мал чарба менен иштейм деп кредит алып ачып коюп туруп ошо бойдон жүргөндөр бар да. Анан унутуп калат анын баары тең. Азыр биз ошонун баары тең эле баягы кыйнабай этпей эле өзүбүз жаап коелу деп атабыз. Мен сурайын дегеним, салык системасында мурда ушундай иштебеген, салык төлөбөгөн, отчет бергендерге карата чара көрүү механизми жок беле дегенди сурагым келип атат. Жок, механизминдеги кароодо жок болчу, просто кийин отчет берип калса, кечигип келсе штраф салынчу. Бул эми азыркы күндө эчтеке жөн ачып койду. Ошо бойдон келген жок. Баягы салык кызматы деле билбейт, алар кийин иштейби, иштебейби деп. Азыркы күндө ошо тизмени жарыялап чыгарып койдук. Көрүп алгыла, 30 күндөн кийин баягы салык кызматы ушул жумуштарды баштайт деп атабыз. Азыр эми ошол тизмеге киргендер, ишкерлер кандай чараларды көрүшү керек, кандай аракеттерди көрүшү керек болот? Ошо тизмеде өзүнүн ишканасы барлар. Ишканасы бар болуп туруп, кайра иштейм десе, салык кызматына келип туруп эле жанагындай заявление жасат, отчетторду бериш керек, декларацияларын бериш керек. Иштейм, мени калтырып койгула депчи. Ошондо эле биз тизмеден алып коебуз, кийин иштей беришет булар.
кайра кадимкидей эле Иштей салык төлөп иштеп башташат экен да. А негизи бизде кандай ушул жалпы жеке жактардын салык төлөөчүлөрдүн саны? Кыргызстан боюнча 645 миңдей салык төлөөчү бар. Анын үчүнөн 145 бул жеке ишкерлер, 500 миңдей бул юридикалык жактар. Сиздер мындай кагаз жүзүндө дагы ал баягы жабылат деген тизмеге кирип калган ишканаларга билдирүүлөрдү жөнөтүп атасыздар да, же ушундай мындай ачык эле маалыматтар айтып атабыз? Биз ачык маалымат менен айтып атабыз. Мындан сырткары баягы биздин сайтыбызда көрүнүп турат. Андан башка Instagram, Facebook менен кетирип атабыз. Анан эгерде салык төлөөчүнүн өзүнүн жеке кабинети болсо, жеке баягы салык кызматына ачылган, ошолорго да маалымат кетип атат. Бар тең баягы ошон үчүн ачык айкын 30 күнүңөр бар, көргүлө дейт. Эми бул эмет иш чара ошо көптөн бери салык төлөбөй жүрүп, жөн ачып алгандарга аябай эле жакшы болуп атат. Муну жарыялагандан кийин көп кишилер мындай заявление жасап атышат. Мени да жаап койбойсуңарбы? Мен отчет бербей жүрдүм эле, жөн эле ачып алдым эле деп. Биз айтып атабыз, сен баягы сеники баягы жаңы ачыптырсың. Биз бул мурдакы 2019-жылга чейин ачкандарды биринчи этап менен карап атабыз. Алар болсо өздөрү келип туруп, баягы заявление жазса болот салык кызматыначы. Мен мынакей мени жаап койгулачы деп арыз менен караса, аны да карап салык кызматы жаап бере алат. А негизи ошондой процедура барбы? Мисалы иштебей жүргөн болсо, мурда өзү келип деле ушу жаап койгулачы деген арыз менен кайрылса болмок да. Ооба, булар арыз жазган эмес да, эч кимисич. Ошолорду алып чыгып атабыз да. Арыз жазса, салык кызматы карап, арызын карап туруп, отчетторун карап, берилди беле, салык төлөнчү баягы төлөмдөрүн карап, төлөп туруп, баягы процесс ликвидацияны жаап койгон жумуштарды жүргүзүлүп атат анчы. Мен баягы маалымат берилип атабы жеке дегенди сурап аткандын себеби анан жабылып калгандан кийин кайра баягы мен уккан эмесмин, көргөн эмесмин дегендей нерселер чыкпайбы деген маселе да. Жок, бул жерден ошол болуп атат да. Айта кетсек, көчөгөн эле дагы бир фирмалар келди, бир-эки фирма. Айтып атат, мурдакы мындай учредительдерибиз жок болуп атат, арыз жасалбай атабыз. Биз деле ошого кошуп койбойсуңарбы деп. Биз силерди азыр кошо албайбыз деп атабыз. Анткени отчетторуңар бар экен. Мурда берип жүрүңөр. Силер бул тизмеге кире албайсыңар азыр. Тизмеге кириш үчүн отчет бербей турсаңар, силер баягы аракетсиз салык төлөөчү деп биз ошо категорияга алып бармакпыз деп атабыз да. А силер болсо декларация берип турсуңар. Силер иштеп атпсыңар. Мындай эметсеңер, салык кызматына эле келип эле заявление жазгыла, ошол жактан карайбыз деп атабыз да. Анан мындай айтканда, юридикалык жактар муну жабуу үчүн Министерство юстицияга барып жазыш керек да арыздычы. Эгерде иштеп аткан баягы бул тизмеге кирбегендери ошо Минюска барып жазса, Минюс бизге өзүнчө уведомление жиберет. Биз аны деген карап, текшерип, анан кийин жаап туруп кайра ошо маалыматты кайра Министерство юстицияга беребиз. Ошондон кийин анан булар жабылышат да. 2019-жылга чейин ачылган ишканалар деп атпайсызбы тизмеге киргендер, жогоруда. Андан беркилеричи кайра бул экинчи этап деп айттыңыз, экинчи этап менен ишке ашат деп. Демек андан беркилери дагы бир этап менен дагы жүргүзүлөт экен да. Кудай буйрса, ушуну карап чыгып туруп, бул тизмеден эме айтып атпайсызбы? 96 миң деп атабыз, болжол менен деп. 96 миңди азыр карап чыкканга да бул чоң жумуш. Аймактык салык органдар ушунун баарын карап, эми жыл ушунун баарын бүтсө, анткени муну эми январдан кийин башталат да. Жаңы жылдык байрамдан кийин чыккандан кийин ошо жумушту алып баштайт. Анан ошо жылдын аягына чейин буларды жоготуп алсак, бир сыйра тазалап, анан кийинки этап менен кайра жаңы ошо критерийлерди чыгарып, көргөзүп, эмете беребиз, иш алып бара беребиз. Азыр эми санариптештирүү доору салык кызматы деле биз билгенден азыр көп баягы кызматтарын ишкерлерге жеңилдик болсун үчүн көп жеңилдиктерди киргизип атат системага. Азыр ушул эле жасалып аткан чаралардын алкагында мындай онлайн түрдө кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүгү барбы? Бул жерден арыз жазуу же болбосо кайра азыркы күндө салык кызматына баягы регистрацияга туруу боюнча онлайн регистрация тура алат. Жазып баягы эси дегенди түндүк менен кирип туруп, бизге
ушуну жаңы ишкерлик кылат элем, жеке ишкер болот элем десе онлайн түрдө жазып бере алат. Анан бүгүнкү күндө болсо биз баягы иш алып баратабыз. Ушу жапканга дагы онлайн заявление бергенге депчи. Ал боюнча эми Кудайым буйрса эмдиги жылы ошо биринчи кварталдарда ал процесс дагы болот. Салык кызматына келбей эле салык төлөөчү өзүнүн жеке кабинетинен эле компьютерден кирип эле ошо заявление жазып мени жоюп койгулачы деген арызды бере алат да. Ошо боюнча иш алып барып атабыз. Анан туура айтып атасыз сиз. Эми боюнча дагы бул жаңы тизмени аракетсиздик салык төлөөчүлөрдүн тизмесин баягы чоң жумуш алып бардык. Кийин муну болсо өзү программа алып келип карап туруп, анан кийин ошо жеке кабинетине салык төлөөчүнө ыргытат да. Маалыматтычы мындай аныктап туруп, сен мына бул системаларда жок экенсиң, иштебейт экенсиң, ошону деген мынакей 30 күн берилет сага, көр. 30 күндөн кийин сени жаап баштайбыз. Жок, жабылбайм. Ишмерликтү жүргүзөм десең, кайра бизге арызыңды жазып бер деп. Бул дагы мындай системно болот да. Кудайым буйрса, мунуга дагы иш чараларды жүргүзүп атабыз. Ошо эмди жылы бул да кирет. Жалпы эле салык төлөөчүлөр үчүн кандай шарттар түзүлгөн азыр? Баягы көп учурда жеке жактар салык төлөөдөгү баягы бюрократиялык бир көрүнүштөр бар экендигин, биздин убактыбызды алып атат, биздин ал жакка салык кызматына барганга убактыбыз жок деген сыяктуу жүйөлөрдү айтып келишкен да, буга чейинки баягы реформанын алкагында киргизилген жаңыланууларга карата. Салык кызматы өзүңүздөр билгендей, баягы фискализацияны жакшы жүрүп алып барып атат. Казыр салык төлөөчү карыз болуп калабы же карыз эмес жөнөкөй салыкты онлайн эле төлөп мүмкүнчүлүктүн баарын ачып бердик. Эми банк менен ачканда казыр тиркемелерге келип атпай, сенин карызың бар, муну төлөп кой деп туруп. Ошол эле учурда мурда отчеттор болуп калса, жеке ишкер эмес, жөнөкөй жарандын, мындайча айтканда, мурда үйүнүн тамарка салыгына дагы бул отчет берчи. Казыр отчетту бербей калдык. Салык кызматы өзү эле санап мончаны төлөйсүң деп коюп бүттү. Үйдүн салыгын дагы санап берип калдык. Кийинки жылдан баштап Кудай буйрса ошо мындай коммерческий жерлерди дагы, ошо магазиндерге да салыгын санап ушуну төлөйсүң деп маалымат келип баштайт. Мындай салык төлөөчүлөргө ыңгайлуу шарттын баары аябай жакшы түзүлүп атат. Айта кетсек, баягы жеке кабинетти ачыш керек. Ошол менен отчетту дагы мурдакындай очередь жок болуп калды. Салык кызматына басып келбей эле ошол жерден отчетторуңду берип кой деп атабыз. Бул жерден жана айта кеттим, мындай ликвидация болуп атканда жабарда эле азыркы күндө өзү келиш керек. Паспорттун копиясын алып келип берип, анан кийин жазыш керек. Муну уже эмдиги жылы бул да онлайн форматта болуп калат да. Демек бул азыркы аракет сиздерге баягы өзүнчө түйшүк болуп атат да, ашыкча жумуш, ошончо ишкананы аныктап, отчет бергенби, бербегенби, тизмесин түзүү, сиз айттыңыз, көп жумуш алып барылды деп. Мындан аркы баягы практика үчүн жеке жактар кандай нерселерди эске алыш керек? Эгерде баягы иштебейм деп чечим кабыл ала турган болсо, дароо эле ошол ишканасын жабуу жөнүндө өтүнүч бериш керекпи, сиздерге кандай кылыш керек да? Мындай нерсе кайра эле кайталана бербеш үчүн. Жок, бул жерден жана айта кетпедикпи, азыркы күндө мен жабам деп калса, жанагындай заявление жазыш керек. Аны карай беребиз. Көчөгөн ачтыбы, бүгүн ачтыбы, баягы иштебейм деп калса, кайра карап туруп, аны жабабыз. Анан кийин жабардын астында ошо жанагы системалардан карап, соода сатык болду беле же бир жактан бирдеме сатып алды беле, анан жанагындай банктан операция жүрдү беле, ошонун баарын карап туруп анан жабабыз да. Жабарда бул тизмеге да айта кетет эме бар, бир маселе бар. Жана 30 күндөн кийин жабабыз деп атпайсызбы буларды? 30 күндөн кийин ошо салык кызматы, аймактык салык кызматы өзү эле жана жеке жактарды өздөрү эле жабат да.
юридикалык жактарды жана сотко жиберебиз деп этикпи. 30 күндөн кийин сотко жиберип, соттон гана келгенден кийин анан кийин жаба алабыз. Чечим чыккандан кийин. А так мындай көп мындай салык төлөөчүлөргө бул жакшы эле болот го деп ойдобуз. Анткени көбү жаппай жүргөн, кантебиз, эмне кылабыз деп билбей жүргөндөр көп болчу. Бул аларга да жакшы, салык кызматына да жакшы болот. Анткени көп салык төлөөчүлөр биздин тизмеде турат да. Ушунун баары тең иштейт деп анан кийин тазаланып калат да базадагычы. Сиздер отчет берип аткансыздар ал үчүн, канча салык төлөөчү бар десе жана айта кетпедим аке. 500 000 юридикалык жак деп атабыз. Ошо азыркы 60 000ден бир жарымы да кетип калса, мындай база тазаланып деле калат да. А жалпы ошо сиздердин ишмердүүлүккө деле таасирин берчү беле? Мисалы, соңку жылдары салык кызматы салык төлөмдөрдү көбүрөөк чогултуп аткандыгы, ак ниет салык төлөгөн ишкерлердин көбөйгөндүгү, баягы көмүскөдөн чыккандыгы тууралуу көп айтылып келип атат да. Анан ушунча иштебеген ишканалар деле жалпы санга кирген да. Ооба, жалпы санга кирип туруп, мындай кылганда сиз айткандай процентный соотношение деп коет. Ал боюнча ушунча кишиден мынча түштү беле деген биздин дагы показательдер деметип калат да. Анан булар жоюлуп кетсе, баягы показатель дагы көбөйүп калат да. Негизи эле жогоруда айтпадымбы, баягы ак ниет ишкерлердин саны көбөйүп аткандыгы. Кандай көрсөткүчтөр азыр бул жаатта? Ошол көмүскө экономикага кандай мындай пайыздык көрсөткүчтөр кандай болуп атат, кандай таасирин берип атат? Эмненин негизинде ошол ачык-ачык иштөөгө өтүп атат бүгүнкү күндө биздин ишкерлер? Ишкерлерге баягы ыңгайлуу шарттар көп түзүлдү да. Анан биздин баягы проценттик ставкаларыбыз дагы баягы салык төлөөнү мындай аябай жакшы. Ошо бирдиктүү салык деген бар. Отчетту баягы квартал сайын бересиң. Мындай ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Ошон үчүн баягы салык төлөөчүлөр дагы көрүп, карап эми мындайча айтканым, мындай патриот сезим дагы көтөрүлдү. Ушу анткени көрүнүп атат да, жолдор салынып атат, имараттар салынып атат. Анан баягы мурда акчалар каяка кетчү деп ойлочу эле, азыр баягы өнүгүп өсүү жакшы эле болуп атат, көрүп атабыз. Анан кийин салык төлөөчүлөр салык төлөөсүн баягы жакшы төлөп атышат да. Айта кетсек, 11 айда 263 миллиард план болсо, 275 миллиард уже план аткарылып калды. Бул көрсөткүч аябай жакшы деп ойлойбуз. Анткени 12 миллиардка чейин баягы өсүү болуп атат да. Былтыркы жылга караганда 72 миллиардка чейин көбүрөөк баягы салык төлөнүп атат. Бул көрсөткүчтөр аябай жакшы болуп атат. Анткени элдер менен көп чогулуп, баягы салык органдары биз баягы кандай деп салыктын өзүнүн эмелерин ставкаларын көтөрбөй эле ыңгайлуу шарттарды түзгөн үчүн ушундай баягы көрсөткүчтөр болуп атат да. Жакшы көрсөткүчтөр, өсүү темпи жакшы. Бул жыл аягына чейин дагы өсөт да сөзсүз. Өсөт дагы. Азыр эми дагы бир биз пландын былтыркы пландын аткарылышын уже жаап койдук. 268 миллиард болчу, биз уже жаап койдук анысынчы. Бирок баягы дагы бир ай бар, дагы көрсөткүчтөр өсөт. Бирок ошол эле учурда эми баары эле ак ниет болуп кетти, баары эле көмүскөдөн чыгып кетти дегенге да болбойт да. Аныңыз да туура. Ал боюнча дагы бизден баягы маалыматтар чыгарып атпайсызбы? Бияктан контрабанда табылып атат, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп баягы көмүскөдөгүлөр менен баягы күрөш катуу эле болуп атат азыркы күндө. Кандай ыкмаларды колдонуп атасыздар ошол күрөшүүдө? Күрөшүүдө эми жана системадан көрөбүз, бияктан алып келди, жок деп туруп, жана айта кетпекпи, жана банковскийден дагы отчетту 0 деп коюп туруп, өткөндө баягы бирөөлөрдө аябай чоң объемдор өтүптүр банктан, бирок аны көрсөтпөйт. Ал жерден эле бир 240 миллионго чейин мындай начисление болду. Андан башка система көргөндөн кийин бүт ачык айкын көрүнүп калат экен, чыгып калат экен да жерден. Андан башка контрабанда десе баягы көрүп карап, баягы бизде посттор бар эки жактан. Өткөндө деле баягы аэропортто мынакей алтын кармалып атат. Ошо салык кызматы бар,
карап иштеп ошонун баарын баягы анализ кылып таап атат да. Жалпысынан азыр жалпы эле ушул жеке баягы ишкердик, жеке ишканаларды албаганда жалпы эле элдеги мындай салык төлөө маданияты кандай болуп калды? Сиз жогоруда баягы патриоттуулукка байлап атпайсызбы? Салык милдет төлөш керек деген нерсеничи бир кезде баягы айрым тараптардан ушул салык төлөө маданияты жөнүндө мектептерде окутсак, ошону түшүндүрсөк деген бир сунуштар дагы айтылды эле да. Азыр кандай болуп калды? Мындай өзгөрүү барбы соңку жылдарда жалпы эле элде? Бар, салык кызматы ачык айкын болуп туруп көргөзүп, сиз айткандай ошо мектептерге дагы барып көргөзүп айтып берип атабыз. Баягы ачык эшик күндөрү бар, алып барып бизнес менен биз көп жолугабыз. Ошол эле салык кодексине, мыйзамдарына баягы жаңылык киргизебиз десек, чогуу иштейбиз алар менен дагычы. Карап кандай кылалы, ошо проект жазганда да бирге жүрөбүз алар мененчи. Чогуу карап анан кайсындай көйгөй бар, алар өздөрү айтып беришет. Биякты мындай кылсаңар мындай жакшы болот эле, өсүү темпи жакшы болот эле деп туруп анан кээ биркилердин баягы проценттин ставкаларын, баягы салыктын ставкаларын ылдыйлатып бердик. Баягы бизнес чөйрө менен салык кызматы баягы бирдиктөө баратабыз да азырчы. Анан кийин салык төлөөчүлөргө баягы ыңгайлуу эле болуп калбады. Мурда отчет бербейсиң деп туруп жана айтып кетпедикпи? Отчет бербей койгонго штраф кетчү эле. Азыр отчетторду жөнөкөй жарандардын жанагы жер болуп калабы, тамы болуп калабы, салык кызматы өзү мындай извещение берип туруп, сен ушуну төлөшүң керек эле деп атабыз. Мындай ыңгайлуу шарттарды кылып атабыз да. Аябай эле жакшы жумуш. Бул дагы системага керек нерсе болчу да. Мурат мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Сизге ыраазычылык билдирем, убакыт бөлүп студиябызга келип маалымат бергендигиңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайм. Алат Толаевдин бул чыгарылышында иштебеген ишканаларды жоюу боюнча салык кызматы аткарып жаткан иштер тууралуу сөз кылдык. Мейманда мамлекеттик салык кызматынын салык төлөөчүлөрдү эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы Мурат Жамакеев болду. Саламатта туруңуздар.